Эми парламент депутаттары кызматтык унаалуу болот. Бул тууралуу жобо жогорку кеңеште жабык каралып кабыл алынды. Аларга Лисян L7 үлгүсүндөгү 70 уна жана L9 маркасындагы 20 уна сатып алуу пландалып жатканы белгилүү болду. Анда 1,5 айдан кийин Бишкекке 90 электр унаасы келип, депутаттарга таратылары айтылып жатат. Жамиля Кубанычбековна, мен сизден суранам, бул деме материал дыйыс беле? Дыйыс беле? Ошон үчүн закрытый карап бериңиздер суранам. Ал эми мыйзамда биринчи топтогу майыптыгы бар депутаттарга гана кызматтык унаа берүү каралган. Ага карабай буга чейин жогорку кеңештин 20 айым депутаты кызматтык унаа менен камсыздалган. Алардын айдоочулардын айлык акысы мамлекеттин эсебинен эмес, депутаттын жеке фондунан төлөнүп келген. Эми калган 70 депутатка ушундай шарт түзүү мерчемделүүдө. Анан ошо өкмөт тарабынан ошо 20 айымга машина берилген да. Бул да болсо бизге именно вот ошо биздин ишмердүүлүгүбүзгө абдан жеңил деп айтсам болот. Себеби эмнеге өзүңүз да жакшы билесиздер, депутаттар биз кабинетке келип кетип иштебестиктен көбүнчөсү ошо эл кыдырып иштейбиз да. Анан көп учурда машиналарга муктаж болгонубуздун себеби алыскы жолго чыкканда эми ар кандай техника экен, ар кандай болот да. Анан ошондо алыскы жолго, райондорго, айыл жерлерди кыдырганда машина керек деп ойлойм. Бул өзү негизи керектүү нерсе го. Буга чейин өлкө башчы парламенттин депутаттарына кызматтык автоунаа берүүгө жол ачкан мыйзамга кол койгон. Анткени депутаттар шайлоочулар көтөргөн маселелер боюнча жерлерге чыгышаарын жөө катары көрсөтүшкөн. Ал негиздүү кызматтык унаага муктажчылык жаралып калары айтылган. Негизинен мен бир түзүлө айтайын, керек. Анткени бизде эми жогорку кеңеште комитеттер бар, 8 комитет. Ар бир комитет жана көчмө жыйындары бар. Анан жергиликтүү бийлик менен чогуу иштешкен токой чарбасын же болсо жайыттарды текшерип келүүгө биз мындай чыгып атабыз. Ошол жерден керек экен. Бизден бул эми шаарга жүрүп өзүбүз тартуу эмес. Бул мамлекетке жана элге кызмат кылуу үчүн бул автоунаа керек деп эсептейм да. Депутаттарга сатып алууга пландалып жаткан электр унаасынын баасы $46,5 миң жана $62,5 миң турат. Эл өкүлдөрүн мындай кымбат баадагы унаалар менен камсыздоо коомчулуктун талкуусуна алынып жатат. Басымдуу депутаттардын унаа алууга чама чаркы жетет деген таризде. Алар ал жерге барган адамдар эми жетиштүү состояниедеги адамдар да өз негизи туурабы. Бул жогорку кеңештин депутаттары жаңыдан шайланганда бизге служебный машинанын кереги жок деп айтканда, эми лишний расход, водительге акча бериш керек, анан ГСМ бар, запчасть дегендей. Ошолорго эми билбейм, азыр кереги жок деп ойлойм да. Эми жакшы ой болсо, жакшы болот. Жүрсүн да алар дагы. Үйрөнсүн, автобуста жүрүп, маршруткада жүрсүн, троллейбуста жүрсүн, туурабы? Жогорку кеңештин депутаттары 2015-жылы шайлоо алдында элге кызматтык машине, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп сөз берип, шайлоодон кийин убадасын жартылай аткарышкан. Андан кийин айрым айым депутаттардын коомдук транспортто жүргөнү боюнча маселе көтөрүлүп, кээ бир эл өкүлдөрүнө кызматтык автоунаа берүү маселеси айтыла баштаган. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.